Бу опасыз дүнүйө тууралуу жазып жашап, иштеп, улуттук адабият жана эне тил үчүн күйүп жана өткөн кыргыз эл жазуучусу 3-даражадагы Манас орденинин ээси Мелис Абакиров. Көкөй кести, барымта, эрөөл дагы ондогон чыгармалары менен кыргыз адабиятынын казынасын байыткан кара сөздүн устаты, чебер стилист жазуучу түбөлүк сапарга узады. Адабият алыптарынын бири Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Манас орденинин кавалери кадырлуу аксакалыбыз Мелис Абакиров агабызды келбес сапарга узатып, акыркы сөзүбүздү айтып турабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысынын, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын, жалпы министрлер кабинетинин, президент администрациясынын атынан Мелис Абакировичтин үй бүлөсүнө, жакын туугандарына, чыгармачыл коомго аза кайгыңыздарды тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Отормочулук менен да талыкпай иштеп, Лев Толстой, Хуан Роман Хименестин, Олег Шестинскийдин, Арпад Кенстин чыгармаларын кыргыз тилинде чебер сүйлөткөн. Мелис Абакировду уккан булактын кумарын кандыргандай, жогорку көркөм сүрөткер, кара сөздүн балбаны, айтканынан кайтпаган өжөрүнөс, көкжал, чынчыл, терең, адамдык бийик инсан катары тааныйбыз. Адал иши, тынымсыз эмгеги менен Мелис Абакиров улук сыймыгына айланды. Мелис Абакиров Чүй районунун Буран айылында 1940-жылы 15 мартта туулган. 1963-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрөт. Алгач эмгек жолун Ноокат районундагы Караван, кийин Кочкор районундагы Комсомол мектептеринде мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Ал эми 1965-70 жылдары Ысык Көл облусундагы Тоң райондук эмгекчил гезитинде адабий кызматкер, бөлүм башчы, жооптуу катчы, редактордун орун басары, 71-жылдары Ленинчил жаш Советтик Кыргызстан гезитинде, андан 85 жылга чейин Кыргыз ССР мамлекеттик басма комитетинин башкы редактору, мектеп басмасынын бөлүм башчысы, анан адабият басмасынын директору, мындан башка да адабий жана коомдук иштердин алдыңкы кызматкери болгон. Намыскөй жазуучу болчу. Чыгармаларынын ичинде дагы анын геройлору намыстуу экендигин кыргыз үчүн күйгөнүн айтып атат. Кээ бирөөлөр өзүн улуу сезип туруп адамзат үчүн күйүш керек да, кыргыз үчүн эмне керек деген быдырган сөздөрдү айтат. Ал эмес, кайсы улуттан болсоң ошол улутту сүй, кайсы элден болсоң ошол элди сүй. Мына ошондо гана сен ошол элдин адамысың деген мында билгизбеген сөз немелери бар да. Көкүрөгүндө эмне болсо ошону ачык айтчу. Мындайча айтканда бунтарь. Баягы чыгармачылыкта мындай бир жалпы бир коллективдүү аң сезимге кирген жазуучу эмес. Өзүнүн ички протестин, ички каршылыгын, ички бир жакшы бир туура пикирин болсо дагы сактачу эмес. Тарс-тарс айтып койгон личность болчу. Бул баягы таланты кандай болсо, өзүнүн жүргөн туруму кандай болсо дагы чыгармалары да ошондой бир нуска, анан кийин баягы эскирип кеткен көөнө сөздөрдүн баарын таап чыгып, анан өзүнүн стили менен кыргыз адабиятын байыткан залкар жазуучубуз. Эми биз Мелис агайга ыраазыбыз, Мелис агай бизге ыраазы болсун, ыйманы саламат болсун. Мелис Абакиров адам, коом, заман көйгөйүн көркөм иликтөөгө алып жазды. Ар бир каарманга мезгилге ылайык лексикалык туюнтмалар орду менен колдонулуп, окурманга кеңири түшүндүрмө бергени кыргыз тилинин сөз байлыктарынын уңгусу мол экенин тастыктайт. Анын чыгармачылык искусствосу турмуш чындыгын түбөлүктөштүрүүгө багытталгандыгы менен баалуу. Аида Шекенова, Бекболот Токтурбек уулу, Иния Тергешова, ЛТР, Бишкек.